Кутман күн мени көрүүчүлөр жана угуучулар. Ар бир адамдын жашоосунда кандайдыр бир бурулуш болот. Ал бурулушта дагы бир себептер болот да. Анан мен өзүмдүн жашоомдогу бир чоң бурулуш жөнүндө, өзүм жөнүндө кыскача айтканда көйлөндүргүм келет. 1997 жылы мен бир оору менен ооруканага жатып калдым. Анан ошол жерден мага дагы башка бир экинчи ооруну коюшту да. Менин биринчи оорум, орусча айта берейин, острый подкожный парапроктит деген оору экен. Аны операция кылгандан кийин мага башка ооруну айтышты. Ал оору диссеминированный туберкулез депчи. Ушу өпкөнүн эки жагы тең жара басып кеткен деген. Мен ошол кезге чейин билген эмесмин ошол оору менен ооруп жүргөнүмчү. Анан эми ошол мезгилдерде бул туберкулезден ооругандар аябай көп болгон. Анан менин оюма деле ошол эле нерсе келди да. Өлүмдөн башка эч нерсе келген жок. Эми өлүмдү ойлогон адам акырындап динге жакындай баштайт экен, же болбосо Кудайды издеп баштайт экен. Анан менде бир эле ой келди, эми ошол күнөөлөрдөн кечирим алыш керек дегенчи. Күнөөдөн канткенде күнөөмөн кечирим алам деп. Ошентип анан ушу 97-98 жылдардан баштап акырындап намаз үйрөнүп, мечитке каттап дегендей. Ушинтип жашап баштадым. Бирок менин оору мени кыйнап баштады. 98 жылдан баштап эле мен өпкө оорулар жатчу больницада 3 жылдай жаттым. Ошол менен бирге намаз окуп жүрдүм. Бирок энегедир жүрөгүмдө тынчтык болгон жок да. Мен болсо кечиримди издеп атам. 3 жылда мен кайрадан жүрөк оору ашырдым. Боорум шишип кетти. Анан өпкө болсо аябай жаман абалда калды. Бул менин өпкөмдүн диагнозу бул фиброзно-кавернозный. Бул деген бул өпкө калбай калды деген эле сөз да. Менин бул жак өпкөм калган эмес болчу. Мен уже 3 жыл кан кустум. 2000 жылы уже өпкөмү дагы куса баштадым да. Баягы суроо менде күчөдү. Канткенде күнөөмөн кечирим алам дегенчи. Анткени жакшы жашабаганымды, туура эмес жашаганымды, анан бардык эле адамдар Кудай алдында күнөөкөр экенин билчүмүн, сезчүмүн. Анан ошол мечиттен намаз окуп, мечиттен чыгып, анан Сулайман тоого барып сыйынчумун. Кудай, эмне үчүн ушунчалык кыйын мага депчи. Эмне үчүн мага көз салбайсың, эмне үчүн мени укпайсың сыйынууну деп. Ошентип 2000 жылы август айларынын этегинде кайрадан кан кусуп, ооруканага жатып калдым, туп диспансергечи. Ошол жерде мен өзүмдүн эски досума жолуктум. Мен өзүм шаарда эле өскөм, Ош шаарында эле туулуп, ушул жерде өскөм. Анан ошол досторум аябай мындай криминалист болчу ал. Аны даже түрмөдө өлдү деп уккан беле ошол досум жолугуп калды больницадачы. Ал мага Ыйса Машаяк тууралуу айтты да. Анан менде андай түшүнүк жок болчу. Ыйса Машаяк тууралуу эч кандай түшүнүк жок болчу. Анан эми Ыйсага ишенсең айыгасың дейт. Анан мен айттым, эми Ыйсага сен ишенип тур, мен тааныбайм аны деп. Анан ал жөнүндө айтып баштады. Менде болсо эч кандай түшүнүк жок ал тууралуу. Анан мен болсо аябай катуу ооругандыктан, кан токтобой койгондуктан үйгө барып өлүүнү чечтим. Себеби уже мени дарылаган врач менин бир тууган эжем айтыптыр, 1 ай 2 айлык өмүрү калды депчи. Анткени өпкө калган жок. Андан кийин мен үйгө качып чыгып, үйдө жаттым. Баягы досум болсо кайра барыптыр үйгөчү, жекшемби күнү. Мен сени таап келдим дейт, мен сени эми дейт, мындай жыйынга алып барам дейт. Жыйының эмне десем, ошол Ыйса Машаякка ишенгендердин жыйынына, чогулушуна алып барам дейт. Анан мен ал жака макул болуп бардым, эми үйдө жаткан эмне эптеп басып бардым ал жака. Анткени көп да баса албайм да. Ошол чогулушка киргенде менин жүрөгүм бул нерсени сүйлөдү. Жакшы адамдар бар экен, эмне үчүн бекинип отурушат булар депчи. Эмне айтканын билбейм өзүм дагы. Алар ошол Кудайдын сөзүн айтышты, мен түшүнгөн жокмун эч экенин. Сиздин ден соолугуңуз үчүн сыйынып берелиби деди. Макул болдум, эми сыйын эмне экенин дагы түшүнбөйм. Алар сыйынышты, сыйынып атып, мага колдорун коюп сыйынып атып ыйлашты да. Ошондо мен ушу жүрөгүм ыйлады. Ата-энем жок, бир туугандарым деле эми ыйлабай эле калган, эми албай куштар колунан келиши жардам кылышты, бирок алар деле азыр ыйлабай калган. Бирок мени биринчи жолу көргөн булар кантип ыйлап атышат депчи. Булар кимдер мага деп. Анан кийинки жекшемби күнү дагы бир жолу барганымда алар мындай насаат сөз айтышты да. Ыйсага ишенсең бүт күнөөң кечирилет дегенчи. Анан ошондон баштап менин кызыгуум башталды. Анан ошол Ыйса тууралуу китебиңер барбы дедим. Алар мага Инжил китебин беришти. Мен аны үйгө алып барып окуп баштадым. Ошол мезгилде көздөрүм да ооруп баштады. Көздөрүмө бир нерселер чыгыпчы. Андан кийин ошол Инжил китебин окуган сайын көзүмө жаш келет. Ыйлайм, ушунда сонун сөздөрдү эмне үчүн мен мурда окуган жокмун деп. Бир жерге бир аятка келдим. Ал эсимде менинчи. Бул жакандын жакшы кабары болчу.
Ал жерде Ыйса пайгамбар дейт элек андачы. Ошол Ыйса ушинтип айтыптыр да. Ушул убакытка дейин менин атыман эч нерсе сураган жоксуң. Кубанычың толук болуш үчүн сура аласың деп. Ошол жерге келгенде жүрөгүм кызып, бүт денем тулкубойум кызып баштады да. Анан ойлодум мен уже өлөт окшойм деп. Анан мен барып таарат алып келдим. Анан атамдын эски жай намазы бар эле, ошол жерде отуруп алып тизелеп. Анан кыргызча Кудайга сыйындым. Жараткан Кудайым, ушул Ыйса пайгамбар айтыптыр, ушул убакытка дейин менин атыман эч нерсе сураган жоксуң, эми сура аласың деп. Жараткан Кудайым дедим, мен сенден бир гана нерсе сурайм дедим да. Мага ден соолуктун кереги жок дедим. Мени айыктырба дедим. Мага байлык, бийлик эчтекенин кереги жок дедим да. Бул дүйнөдө мага эчтекенин кереги жок. Мен болгону сенден бир гана нерсе сурайм дедим. Менин күнөөлөрүмдү кечир, башка эчтеке деди. Ошондо кандай күч мен билбейм. Мени катуу жыкты. Мен ошол жай намаздын үстүндө жарым саат ашык, 1 саатка жакын ыйлап, бирок оозумдан бүтүндөй кылган күнөөлөрүм чыгып атты да. Ошол 1 сааттан кийин мен тургандан кийин мага эң эле биринчи келген сезим бул мындай болду. Оору да жок, өлүм да жок. Анан бул эмне болгон китеп деп мен уже корко баштадым. Ушунчалык жеңил болуп, жүрөгүмө кубаныч келип, наристе сыяктуу болуп калдым. Ошондо билдим күнөөлөрүмдү кечиргенин Кудайчы Ыйса Машаяктын атынан сыйынганымды. Анан издей баштадым, Ыйса сен кимсиң депчи. Инжил китебин катуу издедим, Ыйса сен ким деп суроону берем, Инжил китебин окуймун. Анан мен билдим Ыйсанын чындап Машаяк экенин, анткени мен Куранды дагы 1 жылда изилдедим да. Ыйсанын Машаяк экенин, ал менин күнөөм үчүн келгенин, өлгөнүн, анан өлгөндөрдөн тирилгенин түшүндүм. Эгерде мен Машаякка ишенсем, менин күнөөлөрүм үчүн өлгөнүнө жана Кудай алдында акталуум үчүн тирилгенине, анда менин бүт күнөөлөрүм кечирилет экен. Мен түбөлүк өмүргө ээ болорумду түшүндүм. Ошондон кийин мен катуу ыйлап, 3 айдай мен Кудайга сыйынып жүргөнмүн. Кудай мен качан өлөм депчи. Качан мени алып кетесиң, качан мен өлөм деп. Бирок Кудай мени алып кеткен жок. Мен өлгөн жокмун. Апрелде рентгенге барып түштүк, өпкөм таптаза болуп чыкты да. Эч кандай дарысыз, эч кандай уколсуз, жөн гана ишеним менен, Ыйса Машаякка болгон ишеним менен мен айыктым. Хача мен Кудайга айткан жокмун айыктыр деп. Мен андан кечирим сурадым. Күнөөлөрүмдү гана кечир депчи. Көрсө Кудай күнөөлөрүбүздү кечирмек түгүл, бизге дагы ушунчалык ырайым кылат экен. Анткени менин кеселим, менин оорум бул менин күнөөлөрүмдүн, менин мыйзамсыздыктарымдын жемиши экен да. Качан мен күнөөлөрүм кечиргенде, күнөөлөрүмдүн жемиши оорулар дагы жок болуптур. Ошентип Кудайдан Ыйса Машаяк аркылуу улуу ырайым тапканмын. Мен ушул күндө дагы ушунчалык бардыгын айтамын. Кудай үчүн да, ар бир адам үчүн да жандын куткарылуусу ушунчалык маанилүү да. Көптөгөн адамдар айыгууну издейбиз, бирок жанды ойлобойт экенбиз, жандын куткарылуусун ойлобойт экенбиз да. Биз үчүн эң маанилүү Кудайдын алдында баруу да. Кудайдын алдында барганда биз ар бирибиз жооп беребиз. Ошон үчүн мен бүгүн мени угаткан көрөрман болобу, угарман болобу, менин күбөлүгүмдү уктуң, каалаймын. Ар бириңердин ошол күнөөлөрүңөрдөн кечирим алууңарды, Кудай менен тынчтыкка келишиңерди, Кудай менен элдешиңерди. Ал эми элдештирүүчү бир гана Ыйса Машаяк экен. Ал бүт дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган Кудайдын курмандык коозусу.